Чоң рахмат Нурбек Өмүрбекович. Эми талапкер боюнча маселе жок. Мындай такшалган, тажрыйбалуу, адилеттүү, жакшы инсан катары билебиз сыртынан. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, адилетсиз, мыйзамсыз чечимдерди кабыл алган суйдалар боюнча мен сунуш берет элем да. Урматтуу талапкер, өтүп калсаңыз, эмики конкурска катышканда мөөнөтү бүткөндө кайра ошол суйдаларды өткөрбөш керек да, өткөрө бересиздер. Ушу боюнча айтып коеюн, мен мисал катары айтып кетейин. Урматтуу Кыдык Карыбаевич, мына жакында эле Сокулук районунун соту Боронбаев Абдуразак Эсентаевич деген мыйзамсыз, адилетсиз чечимдерди кабыл алыптыр да. Жабырлануучу Мачаев Элдар дегенин бир туугандардын үлүштөрүн кылмышкер Алиев Аслан деген подделка документтер менен сатып бериптир. Нотариустун колун койгонбу, анан Ички иштер министрлиги иш козгогон, сотко өткөрүп берген. Боронбаев Абдуразак Эсентаевич бир топ акчаларды алып кылмышкерге чечим чыгарып бериптир. Андан тышкары мына Чүй областында кечөө областык сотто ушул эле иш боюнча Аккозуев Талант Нияззакунович деген төрагалык кылып, бул дагы коррупцион схемаларды тыйын акчасын алып туруп, ушул эле кылмышкер Алиев Асланга чечим чыгарып бериптир. Эми бул адилетсиз чечимдерди кабыл алган суйдаларды мен ойлойм тез аранын ичинде чара көрүш керек, же болбосо Талас областына, Нарын областына, Баткен областына райондорго ротация кылыш керек да, мөөнөтү бүткүчө. Ушу боюнча айтып бериңиз кыскача. Рахмат сурооңузга. Бул боюнча азыр судьялар кеңеши өзү коомдук башталыштагы иштейт. Анан бул бизге деген эгер ошо судья каралган иштери боюнча апелляциялык, кассациялык инстанцияда каралат. Ошондо каралып, мыйзамга туура келбеген болсо, бизге сунуш менен судьялар кеңешине берилет. Анан тартип комиссиясы ошондо биз карай алабыз. Эми бул судьялар тууралуу сөзсүз түрдө адилеттүү чечимдерди кабыл алышыңыздар керек. Булар урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жүргүзүп жаткан саясатында каршы чыккан судьялар да. Эми иш козголгон кишиге чечим чыгарып берип атат. Эми азыр бул боюнча мыйзамсыз чечим чыгаргандар боюнча укук коргоондар да иштеп атышат. Мынакей биз 22-жылы алсак 3 судьянын үстүнө кылмыш ишин козгогонго макулдук сураган 3 кишиге судьяга бердик. 3 судья болсо дагы жогорку соттун төрагасынын сунушу менен мөөнөтүнөн мурда жумуштан кетти. Анан бир 30га арыздар боюнча бир 30га жакын судьяны тартип жоопкерчиликке. Бул кылмышкер мактанып жүрөт экен. Азыр эми ошол Боронбаевга $20,000 бердим, Аккозуевга $15,000 бердим. Эми Верховный соттун төрагасына же ошол сотторуна $30,000 берип, мен өзүм чечип алам деп тигилерге мындай догурунуп, аябай бир жаман сөздөр менен сөгүп, тилдеп кетип калыптыр да. Ушу боюнча бир чара көрүңүздөр мен суранып кетет элем. Мен атыма да кат жазышты, мен сиздерге жиберемин. Анан ушул 2 сот боюнча Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары, сиздер да чара көрүп берүүңүздөрдү суранамын. Рахмат чоң.